Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, ободо кайрадан Санарип инсан подкасты. Анын алып баруучусу кесиптешим Ажибек Нурланов жана мен Сапаргүл Абдинабиева. Бүгүн бизде конокто Санарип психолог Нурзада Нурбаева конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Нурзада, биринчи эле ушул азыркы учурда абдан суроо талапка муктаж болуп жаткан, дүйнөдө абдан популярдуу кесиптердин бирөө болуп жаткан психология жөнүндө сүйлөшөлүк. Сиз канчан бул кесипке келдиңиз жана буга чейинки басып өткөн жолуңуз тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Мен бул жака мектепти бүтүп дароо эле келдим. Мектепти бүтөрү менен эле психология факультетин тандап, анан чет жака окууга кеткем. Окуп, анан келсем бул жакта психологиядагы элдер көп даяр эмес экен. Анан келип эле мен мектепке жумушка орношком да, анан ал жакта балдар аябай чочулашып, мисалы класска кирсек, ой эже биз псих эмеспиз деген сыяктуу болчу. Анан ошондо түшүндүм да, бизде дагы көп даяр эмес экен деп. Анан мектептен кийин ал жакта бир жыл иштеп, анан психологиялык борбор ачып, ошол жакта иштеп баштады. Кандай деле мындай борборго келгенде элдер тартынып, өзгөчө баягы чоң жакта иштегендер мындай телефондон сүйлөшсөк болобу же башка жакта көрүшсөк болобу деген сыяктуу мындай талаптары, муктаждык деп мындай ушундай бир суроолор менен көп кайрылышчу да. Анан ал жакта деле башында ошентип келгиси келбей келип ошентип жүрүшкөн да. Анан мен мектепте иштегенде, эл аралык мектепте иштесем дагы ошондо дагы ошондой болчу да, баягы көрүнүш, мындай түшүнүк көп, мындай жакшы орношо элек болчу да. Ошентип келип калгам. Мен билишимче, сиз ушул психологияда 5-6 жылдан бери иштеп жүрөсүз, Анан ушул жылдар аралыгында психология санариптешкени канчалык таасир этип жатат психологдор менен жөнөкөй жарандардын ортосундагы мамилеге? Балким сиздерге жеңилирээк болуп калды, балким жана сиз айткандай тартынгандар, корккондор же уялгандардын ортосунда кайсы бир деңгээлде барьер жоголду балким? Азыр аябай эле түшүнүк кеңейип, даже мисалы айыл жергесинен деле мисалы кайрылышат да, баягы онлайн болгондон ошонусу жакшы. Уже мага айыл жергесинен деле кайрылып башташты да. Бул аябай эле кубандырган нерсе да. Башында мен иштеп баштаганда шаар борбордон баягы кайрылгандан тартынып атса, азыр уже айыл жергесинен кайрылып атканы бул санариптештик дегендиктен, же болбосо бул психологиянын жакшы орношкондон, элдер ошол стереотиптен психологко барганда уят же коркунучтуу нерсе дегенден уже арылгандыгынын чоң эле бир деңгээлин көрсөтөт да. Сиз мындай азыркы учурда артыкчылык менен мүмкүнчүлүктөрүн айтып берип жатасыз да. Баягы айыл жергесинен алыс болсо дагы баягы кесипкөй адистен жардам ала алат деп. Дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мүмкүн экономикалык жактан дагы илгерилетүүлөр барбы? Ошол боюнча айтсаңыз. Ооба, экономикалык жактан деле, материалдык жактан мисалы психологко ашыкча төлөмдөн мисалы санарип иштегенде ижаранын төлөмү уже кетет да. Мисалы бир жерде бир борбордо бир центрде иштей турган болсоң, ал жакта деле мисалы жарым басын борбордо калат, жарым басы өзүңдө калат деген сыяктуу, же отдельно өзүнчө бир кабинет алып аренда ижарага алса, анда деле да, мисалы ошол жактан. Анан бизге келген кардарлардын эң биринчи убакыт үнөмдөөсү, алар деле мисалы жок дегенде такси менен келет да. Ал жактан дагы ушундай бир үнөмдөөлөр бар да. Анан бул азыр мисалы онлайн аябай эле курстар актуалдуу болуп атат да. Мындай коучтар, тренерлер мисалы аз мөөнөт курстарды окушуп өздөрү, анан кийин өзгөчө мен азыр байкошум боюнча жанагы сетевой эмеден аябай эле психологияга келгендер көп экен да. Ошол жака келип туруп, даже ал коучтар онлайн түрүндө эле травмасына чейин кирип кетишет экен да элдердин. Анан кирип кетип жанагы жакта ал киши калып калат экен. Ал мисалы бирөө мага кайрылды, 1 жылдан бери ошол эң травмасынын эң тамырында ошол эме менен курс менен кириптир да, калып калыптыр да. То есть бул уже мындай бир аз терс жактары да. Санарип онлайндын ошончалык баягы жайылып кеткендиктенчи, ошондуктан андай курстарга барганда деле, психологиянын онлайн курсуна барса дагы сөзсүз түрдө ушундай
параллелдүү түрдө терапевт менен дагы иштешүүсү керек болгон учурларды эске албай калышат экен да. Онлайн курстарды өткөндөр же баргандар, кардарлар же ошол өткөн коучтар, тренерлерчи. Сиз азыр ошол кесиптештериңиз жөнүндө, курстар жөнүндө айтып кеттиңиз. Анан психологдордун санариптештирүүсү кандай болот? Сиз онлайн түрдө жардам бердикенсиз, анан сизден бөлөк дагы көппү же азыр элеби? Көп, аябай көп. Азыр даже биз мамлекеттик деңгээлде бир долбоор менен мугалимдер менен уже онлайн түрүндө иштешебиз да. Бул эми ковидтин бизге калтырган жакшы бир жагы деп дагы айтсам болот. Уже мектептерде мугалимдер, көбүнчө мугалимдер чоң муунда, бизден чоң муундар. Алар башында аябай кыйналышты, ковид учурунда дагы иштештик да. Анан элементар түрдө байлана албай да, байланса биз биякта сабакты баштатабыз, улам чалат, меники болбой атат, мага антип кой, мынтип кой, тигинтип кой деп ошол сыяктуу суроолор аябай көп болчу да. Азыр мисалы ровно 1-де баштайбыз, 2-де бүтүрөбүз да. Уже мугалимдер дагы уже көнүшүп санариптешип калды. Ооба, санариптешип, мектеп директорлору да. Бул мындай кубандырган нерсе да. Ошончолук деңгээлде уже аябай жайылды. Анан ишмердүүлүгүңүздөр мындан ары толук эле онлайн түрдө өтүп кетет деп айтсак болобу же? Мен оюмча азыр пока антип айтууга мүмкүн эмес. Кээ бирине онлайн аябай ыңгайлуу болду. Азыр мисалы Бишкек шаарда туруп деле биз онлайн баарлашабыз да. Кээ бир кардарлар мененчи. Алар өзгөчө түштөнүү учурунда 12-ден 1-ге чейин аябай көп запрос болот да мага. Ошол учурда сүйлөшөлү. Ал Бишкекте эле, мен бул райондо, ал тиги райондо, бирок онлайн ага ыңгайлуу да. Себеби ал келгиче 15 мүнөт болот, кайра кеткиче 15 мүнөт болот, жумушунан дагы эметет. Кээ бирине онлайн такыр ыңгайлуу эмес да. Мындай сүйлөшкөндөй болбой атам. Же болбосо мен ошол аураны сезбей атам дейт да. Анан ошондуктан башка райондон болсо дагы келет да офлайнга. Ошондуктан бул мындай ар бир кишинин индивидуалдуу болсо керек. Кээ бирине онлайн аябай ыңгайлуу болсо, кээ бирине дагы деле офлайн ыңгайлуу да. Онлайнга өткүсү келбегендер дагы бар да. Нурзада, мына сиз онлайн сабактарды, онлайн курстарды мугалимдерден тарта жөнөкөй жарандарга чейин, айылдагыларга чейин берип жатыпсыз. Бирок андан сырткары бизде психология социал тармактарда да абдан өнүгүп жатат. Психологдор өздөрүнүн посттор аркылуу, өздөрүнүн ойлору аркылуу жарандарды өзүнө тартып, психологиялык муктаждыкка же болбосо кайсы бир деңгээлде психологдорго кеңешке келүүгө чакырган учурлар көп да. Анан бул учурда адамдарда мындай чоң ишеним маселеси жатат да. Кандай психологдорго ишенишим керек? Ал чын эле өзүнүн профессиясынын адисиби? Анын ушундай деңгээлде билими жетиштүүбү деген сыяктуу суроолор жаралат да. Анан сиз ушул багытта жарандар эмнелерге көңүл бурушу керек психологдорго барардан мурун же онлайн санарип түрүндө катышаардан мурун ушул суроолорго жооп берип кетсеңиз. Жакшы суроо болду. Аябай негизи бир-эки күн мурун эле дагы бир суроо келди да мага. Ошондой мен уктум дейт, билимдүү, дипломдуу психологдорго караганда сертификаттуу психологдор аябай өзүнө ишенген болот экен дагы. Анан аябай амбициозный болушат экен. Диплом менен келген психологдор мындай консультациясын көпкө уланта албайт экен дейт да. Не себептен деп суратпайбы? Бул жерде бизде университетте 4 жыл бою билим алабыз. Анан бул психологиянын, консультациянын этикасын, ар бир жолугушуунун, ар бир 45 мүнөттүн этикасын 1 минутасына чейин биз карайбыз да. Анан даже мисалы кандай баа коюш керек, эмнелерге маани бериш керек, анын этикасын, бүт муну баарын карап чыгабыз да. Анан элементардуу түрдө комната кандай болуш керек, кресло кандай туруш керек, стол кандай болуш керек, мындай жыты, атмосферасы, аурасы, бүт баарына көңүл буруп, ошолордон бери өтөбүз да. Бул кыска мөөнөттүк курстарда андай нерселер сейрек кездешет экен да. Ошондуктан дагы баягы биз баштардан мурдан ошолордун баарын өткөнбүз, аны эстеп, бул туура келип атат, бул туура келбей атат, муну дагы өзгөртүш керек экен деген сыяктуу кээ бир учурларда ушундай убакыт көп кетет экен да. Анан бирок качествосу ошого жараша болот да, сапатычы. Анан эң биринчи ошол билимине маани бериш керек. Анан кийин жанагы опыт, канча убактан бери бул нерсе менен алек. Анан мындай жаңы баштаганда, албетте менде деле жаңы баштаганда көп катачылыктар кеткен да. Анан
жаңы баштаганда сөзсүз түрдө ар бир психологдун өзүнчө психологу болот да. Мындай эң биринчи ошол алган билимине караш керек. Азыр мисалы белгилүү эле бир терапияны алып алып эле ошону менен дароо улантып атат да. Андан эң башкысы баягы база болушу керек да, сөзсүз түрдө. Мисалы мындай жөнөкөй эле мындай бир имаратты карасак деле эң биринчи биз фундаментине маани беребиз го, бышык болгон бекен, жакшы болгон бекен деп. Же болбосо үйдө деле пол бышык болуш керек да, катуу болуш керек. Анан пол жумшак болсо, биякта үстүнө койгон нерселерибиз баары эле дароо кулап кетет да. Ошондуктан эң биринчи ошол фундаментке маани бериш керек деп айтам да. Мен жакында эле бир пост окудум. Анда ошол психологдорго кайрылгандардын сандарını жыныска бөлүптүр да. Башкача айтканда, Кыргызстанда психологдорго кайрылгандар көбүрөөк аялдар экени чыгыптыр да. Сиз психолог катары ушул статистиканы далилдей аласызбы же мындай болушу мүмкүн деп айта аласызбы? Сиздин жеке кардарларыңыздын арасында ушундай бөлүнүү кандай? Анткени ошол постто дагы бул аялдар өзүнө карата ишеними же жаңы изденүү жолуна түшкөнү менен байланыштыр да. Анан сиз буга кандай карайсыз? Мага кайрылгандардан мисалы 10дон 3 эле 2 эле эркектер да. Басымдуусу аялдар экен. Басымдуусу аялдар. Мисалы азыр мен мектептер менен иштешебиз деп кетпедимби? Ал жакта деле 60-70% эле аялдар да. Анан кээ бир учурларда болот, ал сабактардан кийин деле жеке кайрылышат да. Мен как раз психолог издеп аттым эле деген сыяктуу. Анан көпчүлүгү аялдар. Ооба. Анан сиз психолог катары муну эмнеге байланыштырасыз? Эмне үчүн бизде аялдар көбүрөөк барып изденип жаңы жолдорго түшкүсү келип атат? Эмнеге мырзалар анчалык көп эмес деген суроо. Мисалы мындай учур болду да. Аялы дагы бир ошо онлайндын плюсу, мисалы күйөөс жолдошу уруксат барышын каалабайт экен да аялынын. Анан ал ошо жолдошу жумушка кеткенден кийин анан ушундай кайрылат да. Азыр эч ким жок. Мынча убакта келип калат, ушул убакытка чейин болобу, байланышсак депчи. Эркектер намыстанышат экен да. Анан аялым үйдөгү болгон проблемалардын баарын айтып коет буга. Чочулайт. Бир жубайлар келди, жолдошу кабинетиме аялын таштап кетип атат. Эч нерсе айтпамакулбу деп чыгып атат да, мисалычы. Мындай башкача бир намыс да бул. Эми ал жерде аялынын максаты мисалы маселени түшүнүш үчүн, чечиш үчүн келип атпайбы? Эркек тарабынан тескерисинче ал нерсени жаап жашырып, анын оюнда даже проблема жок да, үйдө эч кандай эмне проблема, маселе жок, эч кандай, сен эмнеге келип атасың, мен түшүнбөйм деген сыяктуу ушундай бир көрүнүш да. Мындай бул үй бүлөлүк маселелерге, маселелердин маанилүүлүгү эркектер үчүн башкача бир деңгээлде турат экен да. Анан ошол эле суроого турулай, биздин коомчулугубузда кичине мындай психолог дегенде ишенбей, бул ой жардам бербейт, калп эле деген ой бар да. Бул эмнеге анан муну кантип жеңсе болот дейсиз? Жардам бербейт дегенде ал мисалы сураш керек го дейм, эмне себептен улам, балким ал психологко барып, бул психологко барганда мындай врач мисалы лечение жазып берет го барганыбызда доктор. Ал лечениясын жасасак, анан кийин буну жасагандан кийин белгилүү күндөн кийин кайра кел текшерүүгө дейт да. Анан барып текшеринип, мындай кел дегенде барып ошол жасап берген нерсесин ичип жегенден кийин анан пайдасын көрөбүз да. Психологко дагы мындай регулярдуу түрдө барыш керек да. Мисалы жумасына бир жолу, анан башында ошол 3 ай десе 3 ай барып, 6 ай десе 6 ай барып да. Бизде мындай көбүнчө эле биринчи жолу келет, ошондон кийин жоголуп кетет да. Анан 3 айдан кийин сиз ушинтпедиңиз беле, анан мен бара албай калдым эле, анан кийин ушундай болду эле деген бир канча эмелерди айтышат да. Ошого башында биздики көбүнчө сүйлөшүү түрүндө да, анан бизде мындай сүйлөшкөндү бир аз мындай жеңил көрүп ушундай көрүшөт да. Сөзсүз түрдө аны отургузуп жаздырып, тапшырма жаз, ушундай кылыш керек деген, муну эске алып кой деп ушундай түрдө кылганда бир аз маани беришет экен да. Өзгөчө региондордон кайрылгандардан мисал келтирсек да. Анан ошого ал регулярдуу түрдө келбегендиктен болушу мүмкүн да. Анан ошол жерде сүйлөшкөндөн кийин белгилүү маселелерин же болбосо өзү дагы деле кабыл албагандыктан болушу мүмкүн да. Же болбосо кээ бирлери бар да,
мындай актуалдуу болуп эле тиги курбусу барып калып эле анан мен да барып көрөйүнчү деп эле барып көрүп анан мындай өзү даяр эмес болуп туруп деле барып калгандан болот да. Көбүнчө киши даяр болуп келгенде ошондо жыйынтык аябай сонун болот. Аң сезимдүү түрдө. Ооба, аң сезимдүү түрдө. Анан кичине санарип психология, санариптештирүү темасына бир кайталы. Азыр мүмкүн бизде сиздин кесиптештериңиз угуп жаткандыр, бирок алар баягы санариптештирүүгө жакын эмес, мындай өз ара эле иштеп аткандар да. Анан аларда кызыктар болушу мүмкүн. Биз дагы онлайн, Zoom аркылуу кадрларды кабыл алгыбыз келет. Анан сиздин аларга берген кеп кеңештериңиз кандай жол менен башташ керек экенин санариптештирүү багытында. Балким региондордо айрым психологдор өзгөчө ушул санарип жолго түшкүсү келет. Санариптен бул эч кандай коркуунун кереги жок. Көпчүлүктөр коркушат да, деп мындай аябай ыңгайлуу. Эң биринчи бул убакыт үнөмдөө, анан ошол эле экинчи материалдык жактан үнөмдөө. Эң маанилүүсү ошол телефондун зарядкасы жакшы болуш керек. Анан абалы жакшы болсо, мындай комната тынч болсо эле болот да. Себеби онлайнда көп атмосфера сезилбейт да. Баягы комнатанын маанилүүлүгү экинчи планга түшүп калат. Өзгөчө мисалы региондордон балдарын баягы уктатып коюп, бешикке бөлөп коюп чала калышат да. Мисалы ошол жактан аябай эле ыңгайлуу. Эч кандай коркуунун кереги жок деп мен айтмакмын да кесиптештериме. Чоң рахмат. Анда биз подкастыбызды жыйынтыктайбыз. Убактыңыз үчүн, келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, бизде конокто санарип психолог Нурзада Нурбаева конокто болду. Ал эми берүүнү мен кесиптешим Ажыбек Нурланов жана Сапаргүл Абдинабиева алып бардык. Аман туруңуздар.